Алымбек Датка Асанбей уулу өздөрүнүн көрүнүктүү саясий ишмери, кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөдө чоң салым кошкон тарыхый инсан. Анын 225 жылдыгын мамлекеттик деңгээлде белгилөө чечими кабыл алынып, жыл бою ар түрдүү иш-чаралар өткөрүлүп келди. Жыйынтыктоочу бөлүгү Датканын кичи мекени, алайда республикалык деңгээлде чоң салтанат менен белгиленди. Мааракенин алгачкы бөлүгү 10 сентябрда Чыйырчык ашуусунда Алымбек Датка жана Курманжан Датканын айкелдерин расмий ачуу менен башталды. Бул кыргыз элинин биримдигин, ынтымагын жана акылмандыгын даңазалаган маанилүү окуя болду. Ал эми 11 сентябрда мааракенин негизги иш-чаралары башталды. Күлчө айылындагы Курманжан Датка музейинде шырдак көргөзмөсү өтүп, аймактагы уус чеберлер 300дөн ашык эмгегин коюшту. Айылда аялдардын тобу бар, чеберчилердин тобу деп өзүбүзчө тоо уюштуруп алганбыз. Ошонун ичинде баардык кол өнөрчүлүктүн баардык түрү бар. Сайма бар, саймалар, курактар, ошолордун баардыгын биз заказ боло турган болсо, заказ алабыз. Ошо топтун жетекчиси менмин. Бишкектен туруп алып бир Швейцарияга бирөөгө керек эле деп бир чет мамлекет алып кеткен күн болду. Аябай сүйүндүк. Албетте биздин кол өнөрчүлүгүбүз нукура бул жашаган иштерибиз бааланып атса сүйүнөбүз да. Ошол эле күнү Алымбек Датканын 225 жылдыгына арналган илимий конференция өтүп, белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, Датканын урпактары жана тарыхчылар Алымбек Асанбей уулунун тарыхтагы ордун даңазалашты. Караңыз, кокон эгедерлерин ынандырып, вилаяттын саясий, экономикалык, социалдык борборун Андижан шаарынан Ош шаарына котортуп атат. Шаарга борборду которуп эле тим болбостон, шаарды классикалык түрдөгү шаар куруу маселесине көңүл буруп, мына сиздер иштеп, биздер иштеп жашап аткан Ош шаарындагы эң алгачкы 4 көчөнү. Булар азыркы Курманжан Датка, Алымбек Датка, анан Разаков проспектиси менен Берк Аскар Шакиров көчөсү. Мен жакында бирдеги жигиттер менен сүйлөшүп, азыр биз жаңы бир демилгени баштап атабыз. Ошол жерге Алымбек Датканын дагы, анан Курманжан Датка энебиздин экөөнүн бир эстелигин тургузуп, ошол паркты ушундай бир демилге менен ошол жерге алардын бир жаркын изин калтырайлы деген оюбуз бар. Жетилерди жайнатпай болдуң окшойтуң алдыгы тандоосуз чыккан ушурга. Мааракенин эң бүйүр кызыткан бөлүгү кыргыз-казак төкмөлөрүнүн айтышы болду. Жалпысынан 40ка жакын акын катышып, финалда Изат Айдаркулова 1-чи орунду, Котман Садыбакасов 2-чи, ал эми Жылдызбек Төрөканов 3-чү орунду ээледи. Жалпы 6 миллион сом байге коюлуп, баш байге ээсине Ош шаарынан Батир убадаланган. Эми аталарыбыздын эмгеги биздин азыркы даңазалаган, ушундай деңгээлде өткөрүп аткан тоюбуз деле аздык кылат. Анткени биздин ушундай майрамдап аткан күнгө ушундай кан менен келген, ушундай эркиндикке бизди жеткирген да. Ошолорго биз канча даңктасак дагы, канча ардактасак дагы, канча аларды азектесек дагы аздык кылат. Күлчөдө актаңдай акындар айтышып жаткан учурда Алайдын Калама жайлоосунда чыныгы кыргыздын байыркы салты жанданып, 160тан ашык боз үй тегилди. Эң мыкты боз үй сынагы өткөрүлдү. Бул боз үйдү тиктик, ичиндеги буюмдарга, ар бир буюмдарга өзгөчө көңүл бурдук жана ошол Алымбек Датканын дуурун чагылдырган аракет кылдык. Ушул сынакта байгелүү орунга жетебиз деген үмүттөбүз. Жайлоодо улуттук спорттун 6 түрү боюнча мелдештер өтүп, өлкөнүн булуң бурчунан келген 500дөн ашуун спортчу күч сынашты. Буга чейин негизи ошо салбурун, ошол атчан жаатууга кызыгып келгем. Негизи башта калбай 3 ай эле болду. Ошол өзүм тренер катары Казакстанга жаш балдарды алып баргам. Андан кийин кызыгып, ошо намыстанып, өзүбүз деле атсак болот го, казактын ошо спортчулары өсүп кетиптир да, дүйнө спортчуларычы. Ошол анан биз дагы ошол уровеньге чыксак деп өзүм машыгып көрүп эле ошол 2 айдын ичинде кылган жыйынтыгымда 18 миллион сом байге фонду коюлуп, мелдештен кийин жеңүүчүлөргө алтын, күмүш жана коло медалдар тапшырылды. Ал эми 3-чү локацияда кыргыздын улуттук оюну болгон көк бөрүдө чоң таймаш менен өттү. Жалпы 8 топ катышып, Алай командасы жеңишке жетишти. Кыл чайнаш менен өзүңүздөр күбө болдуңуздар.
биздин балдарыбыз аябай мыкты деңгээлде туруп берди. Анан биз атайын ушул өзүбүздүн саяпкерибиз бар, Мурдатан Калыбек деген таластык. Ошол агабызга да чоң ыраазычылык, ушунда келип бизге дагы аттарыбызды таптап, сонун кылып берди. Аттарыбыз 4 дайым тең аябай жакшы чуркап берди десем болот. Аттар чукул болгондуктан биз өтө эле мыкты аттарды алып келе албадык. Анча мынчасындай билбеген эле аттарды алып келдик. Бирок мыкты аттар бар эле арасында, ошолорду жакшы иштеп, жакшы болуп кетти. Жеңиш биз тарапта экен. Мына Каракулжанын балдарына дагы терең урмат сый менен ушунчалык ыраазычылык. Ушул жакка келген көп командалар арасында биз көп чоң клубтарда чогуу ойноп жүргөнбүз. Ошолор менен деле достук мамиледе жакшы оюн болду деп ойлойм. Мааракенин акыркы бөлүгү Алайдын Борбордук стадионунда уюштурулган. 700дөн ашуун маданият кызматкерлери, 10 миңдеген көрүүчүлөр салтанатка катышчу президент Садыр Жапаровду күтүп жатышты. Негизги иш-чарага чейин президент Алымбек Таткандын эстелигине гүл коюу аземине катышты. Мамлекет башчысын Гүлча айылында 40 чоро жана төкмө акындар салтанаттуу тосуп алышты. Андан соң президент кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү менен таанышты. Алымбек Татка атындагы парктагы айкелге гүл койду. Азем улуттук гвардиянын ардак кароолунун коштоосунда өтүп, иш-чаранын соңунда залкар мекендешибиздин элесине арналып 3 жолу ок атылды. Андан соң мамлекет башчысы көпчүлүк күтүп жаткан негизги иш-чарага келди. Майрамдык салтанатта алгач көрүүчүлөргө Алымбек Татканын өмүр баянын баяндаган даректүү тасма көрсөтүлдү. Андан соң ал жашаган доордун атмосферасы жана анын өмүрүндөгү эң маанилүү эпизоддор театралдаштырып көрсөтүлдү. Кыргыз элинин көөнө тарыхында эгемендик үчүн, эркиндик үчүн кара башын канжыгага байлап, өмүрүн арнап күрөшкөн нечендеген эр азаматтар, эл башчылары өткөн. Алардын сап башында көкүрөгүбүзгө кыттай уюп, каныбызга сиңген Манас атабыз, андан берки кыргыз кагандыгын түптөп, түндүгүн көтөргөн Кашкөй бабалар, анын ичинде Барысбек каган, берегиде Адигине би, Мухаммад кыргыз, Кубат би, Эр Солтоной, Атаке би, Ормон хан сыяктуу мүлдө кыргыз элинин биримдиги үчүн, кыргыз дөөлөт үчүн күйүп жанган журт аталарынын ысымдары көктөгү чолпон жылдыздай болуп бизге жарыгын чачып дем берип келет. Бүгүн биз мына ушундай атагы азыркы заманга дайын, даңкы, дагы далай кылымдарды карыта турган, журт түптөп, эл баккан кыргыз элинин элдүүлүгү, эгемендик үчүн күрөшкөн тарыхый инсан, чыгаан саясий жана мамлекеттик ишмер Алымбек Татка атабыздын 225 жылдык мааракесин сыймыктануу менен белгилеп турабыз. Ошондуктан бүткүл кыргыз журтчулугун бүгүнкү Алымбек Татка Асанбий уулунун мааракелик тою менен мен чын дилимден куттуктаймын баарыңыздарды. Куттуктоо сөзгө чыккан Садыр Жапаров Алымбек Татка алысты көрө билген көсөм жана кемеңгер мамлекеттик ишмер болгонун белгиледи. Ошондой эле ал анын урпактары эле эмес, кыргыз элинин сыймык экенин айтты. Ой санасында өз калкынын кызыкчылыгы менен жашаган Татка атабыз шилтеген ар бир кадамы менен кыргыз элинин аброюн көтөрүүгө бел байлаган. Татканын кыраакы чечими менен Ош шаарын көрккө бөлөгөн Ак Буура дарыясына 2 көпүрө курулган. Шаарды жашылдандыруу, чарбасын өнүктүрүү максатында дайранын суусун 9 тарапка буруп, Төлөйкөн, Жоош, Жапалак, Баргы, Увам, Сабай, Анжиян, Коңурат, Кыдырша арык деп аталган 9 каналдарды салдырган. Алымбек Татка жалаң гана саясий ишмердик менен алектенбестен, илим билимге дагы терең маани берген. Буга анын ак медресеси далил. Татка атабыз архитекторларды Самарканд менен Кашкардан алдырып, медресе курдурган. Алардын келип кетүүсү, эмгек акысы жана үй бүлөлөрүнүн каржы муктаждыктарына чейин өзү каржылап турган. Мына ушундай иштер Алымбек Татканын көсөмдүгүн, мекенчилдигин жана келечек муунга болгон камкордугун айгинелеп турат. Арадан 200 жыл өткөндөн кийин Алымбек Татка атабыз баштап кеткен ошол Ош шаарын гүлдөтүү иштери бүгүн да кызуу жүрүп жатканына күбөсүздөр.
Датка атабыз баштаган мындай улуу миссияны андан ары улантуу биздин тагдырыбызга туш келгенин сыймыктануу менен баса белгилеп айта кетсек болот. Өз сөзүндө Садыр Жапаров Алымбек Датка Асанби уулунун Кыргызстандын тарыхындагы ролун изилдөө, анын мамлекеттүүлүктү чыңдоого кошкон салымын сактоо жана даңазалоо бул мурасты кийинки муунга өткөрүп берүү милдети тураарын айтты. Алымбек Датка атабыздын өмүр жолу баарыбыз үчүн чоң өрнөк. Эгемен Кыргызстандын ар бир жараны, айрыкча элге кызмат кылууга бел байлаган мамлекеттик кызматкерлер Алымбек Датканын ар тараптуу ишмердүүлүгүн үлгү tutuşubuz абзел. Датка атабыздын ата-бабалар калтырган мамлекеттик идеясын туу тутуп, алысты көрө билген көсөмдүгүн, эли жеринин биримдиги менен бүтүндүгү үчүн кара башын сайып койгон мекенчилдигин, кара кылды как жарган калыстыгын, кыйын кезеңдерде тайманбаган баатырдыгын, камкордугун, кайрымдуулугун жана адилеттигин бүгүнкү кыргыз жарандарынын аң сезимине кыргыз наркын улай турган улуу сабак катары сиңирүү биздин башкы милдетибиз болушу керек. Жаштарыбызда мына ушундай улуу сапаттар калыптанып, Алымбек Датка сыяктуу ата-бабаларыбыздан калган уңгулуу жолго түшкөндө гана мамлекетибиздин пайдубалы бекем, келечеги кең болот. Сөзүнүн соңунда президент Токмо акындардын айтыш сынагынын жеңүүчүсүнө Ош шаарынын Батирдин сертификатын тапшырды. Андан сырткары ат оюндарынан Аламан байге кунан чабыш жана жорго салыштын жеңүүчүлөрү автоунаалуу болду. Салтанатта белгилүү болгондой, эң кубанычтуу жаңылык Алымбек Датканын кичи мекени Алайдын борбору Гүлчайылы эми шаар статусун алат. Андан сырткары аймактын жолдорун, инфратүзүмүн жакшыртуу максатында мамлекеттен 500 миллион сом бөлүнөт. Жыйынтыктап айтканда Алымбек Датканын 225 жылдыгы кыргыз элинин өткөндү урматтаган, тарыхты унутпаган улуу эл экенин дагы бир ирет тастыктады. Маареке Алайда улуттук баалуулуктарды, маданиятты жана биримдикти даңазалаган зор салтанат катары эсте калды. Зыйнат Ибраимова, Улар Кайназаров, ЛТР, Жума Сереп.